Саламатсыздарбы ардактуу теле көрүүчүлөр. Назарыңыздарда Дүйнө студент көзү менен рубрикасы. Аны мен Айдана Амалбек кыз алып барам. Кыргызстандык жаштардын көбү чет өлкөдө билим алууга кызыгышат. Интернет менен технологиянын заманында буга жол ачык. Ондогон, балким жүздөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Мына дал ушундай мүмкүнчүлүктү колдо бекем кармап, дүйнөнүн чар тарабында билим алып, Кыргызстанды дегеле ош муну элге таанытып жүргөн сыймыкты студенттерибиз бар. Ушундай студенттерибиздин бири Испания мамлекетинин Ферес шаарындагы Кадис университетинде билим алып келген эл аралык мамилелер факультетинин студенти Айтолкун Осмонова менен маек курабыз. Саламатсызбы Айтолкун? Саламатсыздарбы? Дегеле айтсаңыз, Испания мамлекетине кантип окууга барып калдыңыз? Кандай сынактардан өттүңүз? Негизинен чет өлкөгө чыгып билим алуу менин негизги максатым болгон. Албетте ош муну студенти болгондон кийин мага чоң мүмкүнчүлүктөр ачылды. Мен ош муну сайтынан Erasmus Plus программасына сынак жарыялаганын окуп калып, ошол сынакка программага катыштым. Керектелүүчү документтерди чогулттук, тест тапшырдык, маектешүү болду. Мына ошол сынактардын, ушул этаптардын негизинде бизди гранттык орундарга тандап алышты. Дегеле айтсаңыз, Кадис университетиндеги окуу процесси менен Ошмодагы окуу процессинин айырмачылыктары өзгөчөлүктөр? Кадис университети менен Ошмунун окуу процессинин айырмачылыктары аябай чоң. Кадис университетинде бардык окуу процесси электрондук түрдө өтөт да. Ар бир студенттин өзүнүн почтасы бар, ошол аркылуу мугалим менен байланышасың, сабактарыңды аткарасың, керектүү китептерди, маалыматтарды, лекцияларды бардыгын ошол жактан ала аласың. Негизинен өзгөчөлүктөр аябай чоң. Чет өлкөгө окууга барыш үчүн даярдыкты эмнеден баштоо керек? Чет өлкөгө окууга баруу үчүн сөзсүз түрдө биринчи тилден баштоо керек. Англис тилин же андан башка дагы тилдерди окуп үйрөнүү негизинде биринчи баскыч тил үйрөнүү. Аябай жакшы. Анда азыркы учурда көпчүлүк ойлошот да, ошол чет өлкөгө билим алыш үчүн акчаң болуш керек депчи. Мына ошо Ошмуда окуган ар бир студент чет өлкөгө барып окууга болобу? Сөзсүз түрдө башта айтып өткөндөй биринчи орунда тил билсең, сөзсүз түрдө болот. Азыр Ошмо дүйнөнүн 4 бурчундагы университеттер менен байланыш келишими бар да. Эгер ошол программаларга катышып, өзүнүн талбаган аракетин көрсөтсө, сөзсүз түрдө гранттык орундар менен толук түрдө мындай бекер барып билим алып келүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Чоң рахмат. Азыркы учурда чет элде окуп жүргөн студенттерибиз арбын. Алардын арасынан Кытай мамлекетинин Гуанчжоу шаарында билим алып жаткан Кыргыз-Кытай факультетинин бүтүрүүчүсү Актилек Курбанали уулу менен байланышка чыктык. Салам студент достор. Менин атым Актилек, мен 22 жаштамын. Мен азыркы учурда Кытай Республикасынын Гуанчжоу шаарынын Гуандонг чет тилдер жана сырткы соода саттык университетинин магистратура бөлүмүндө Кытай тили багыты боюнча окуп жатам. Мен бул жерге келип калганымдын себеби кичинемден эле Кытай тилине, Кытай тарыхына, Кытай маданиятына кызыгып, абдан чет өлкөгө чыгып окугум келген. Ошондуктан мен Ош мамлекеттик университетинин алдындагы Конфуций университетине тапшырып, Кытай тилин 4 жыл окуп, андан кийин Кытайга 2 жылдык Конфуций программасы менен 2 жылдык магистратурага тапшырдым. Бул жерге келип окуп калганыма Ош мамлекеттик университетинин жана ошондой эле Конфуций институтунун салымы абдан чоң. Ушул мезгилден пайдаланып айтып кетет элем. Ош мамлекеттик университетинин ректору Канибек Абдыбаситович агайга, ошондой эле Ош мамлекеттик университетинин жалпы жамаатына жана Конфуций институтунун деканы Айтике Токтосун агайга, ошондой эле Конфуций институтунун жалпы жамаатына чоң ыраазычылык билдирем. Ош мамлекети көптөгөн студенттердин кыялын орундатып, көптөгөн студенттерди чет мамлекетке окууга жиберип жатат. Ошондой эле студенттерге айтып кетем, окуудан эч талыкпаңыздар, окуунун эрте-кечи жок. Тил үйрөнүүгө чакырып кетмекчимин баарыңыздарды. Эгерде адамда максат ага жетүүгө тынымсыз аракет, умтулуу болсо бүт дүйнөгө жол ачык. Андыктан билим алууга эч качан кеч эмес. Азырда максатыңызга умтулуп, аракет кылыңыз. Мына ошондо бүтүн дүйнөгө багытталган жол өз колуңузда болот. Кийинки эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.